ушундай бийик адамдар экен. Сөз деле бир ана Кудайга ишенем. Биз өмүр бою Кудайга ишенип келгенбиз. Мен ошол чукул арада ушул баламды өлтүрүп кетишти. Бул деле саясий заказ. Мен ошондой эсептейм. Андан кийин манакей кызымды мурунда кесип эч кандай бир эле кол койду деген эч кандай эчтекеси жок, далили жок, эчтекеси жок, кесип моорикиндей оорлуудан моорики акыбалга келтиришти. Эми мынакей бул жерден болсо эчтекеси жок, жана прокурордун көрсөтмөсү менен камашты, өзү орозо болчу. Мен Сооронбай Шариповичти ойлойм, ушул адилет баардыгын чечим өткөндө айтты эле. Мен коррупцияны силер иштесеңер, мен ошонун башында туруп берем деп. Эми башында турат деп мен ишенем. Ушундайларды жок кылса, бирөөнү айтса эле бирөөнү камап коюп кантип болсун? Бул өзү керек болсо Батукаев да таза, эң таза болчу. Эч кимди эчтекесинен эметкен жок. Мен закон менен иштейм деп гана турчу. Ушул Кудайга да жакпайт. Бул иш Кудайга да жакпайт. Мына Кенедей кызы болсо 4-тө азыр үйдө ыйлап атат дейт. Кичинекей кызы менен мына ушул жерге алып келип камап салышты. Бул эмне деген абийирсиздик? Биз бир мыйзамдуу өлкөдө жашайбызбы же ушундай бир кор болуп, зар болуп ушурекиндей калабызбы? Бизде бир келечек барбы же жокпу? Бул эмне деген эме? Буга мен өзүм да өз көзүм менен көрүп турсам да мен ишенбей турам. Мен Сооронбай Шариповичтен сурайм, урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул коррупциянын тамырын кыркыңыз. Таза адамдарды, ак адамдарды моорикинтип бирөөнү баландай деди деп эле алып барып камап салып атат. Ошону таразага салса өзү эле чыгат. Ак ыйлет бирок сынбайт дейт. Жамандык эч качан жабышпайт. Ушак сөз жабышпайт. Баары деле шыпырып кала берет. Мунун баарын тарых деген тастыктайт, аныктайт. Ким кай жерде болду эле, эмне болду эле, качан айтты эле, эмне жумуш кылды эле, ушу Батукаев качып атканда, кетип атканда ким эмне деген иштердин баарын жазат эле. Анын баардыгын Алла Таала өзү тастыктайт. Мен прокурорлор дагы мисалы башкалар дагы баардыгы билишет айдан кандай иштеп кандай таза жүргөнүн, эл билет анын кандай иштеп кандай жүргөнүн. Кенедей кезинен окуу деп тырмышып билимдин аркасынан кууп, эч качан бир ушул бирөөнү жамандык санабай, бирөөнү каршы сүйлөбөй, ушул адал иштеп ак жүрдү эле. Ошол адал иштеп ак жүргөнү мен эсептейм өзүнө жардам берет деп эсептейм. Ошонун баардыгы өзүнө кийин жардам берет. Мына ушундай жүзү каралар жана Майрамбектеги прокурор ошол бети жоктор кандай караласа, кандай эркек башы менен аялдын этегине жамынып каралап баламды отургузуп берди, бул акыры жакшылык болбойт. Мына азыр деле ошондой каралагандар жанагыреки бир бала дагы камалдады бүгүн ошол тиги соттордун баарын тейлеп жүргөн деп. Вот ошондой баардыгы тең ошо түрмөгө отурушат ушунун баардыгы. Акыры түбү ак ыйлет бирок сынбайт дейт. Ыйлет бирок сынбайт. Балам чыгат. Бул күнүмдүк убактылуу нерсе. Мен ишенем, Алла Таалага ишенем. Экинчи могу биздин бийликке ишенем мен. Сооронбай Шарипович эч убакта ушундай барбайт. Мен канатым калганча, таманым текшилгенче мен мунун аркасынан баары түшкөн. Ыйлаган, боздогон. Бул эмне деген тамтык? Баламды тетигинтип дагы заказ менен өлтүрсө, кызымды моорикинде ак иштеген жерине мында каралап атса, мындай болбош керек да. Бул эмне өлкөдө жашап атабыз? Биз өлүп эле тынышыбыз керек. Мыйзамсыз өлкөдө балдарыбыз кантип жашайт? Кантип ушу кичине бир эрктүүрөөк болушат? Аты жөнүңүздү айтып Меники Майрам Жусуповна. Мен апасы болом ошол. Мен билгөнүмдөн айтып атам. Уят иш, уят. Бул биздин эле өлкө эмес, башка жака да уят иш. Бул уят иш. Канча таза иштесең, ошончо каралап турса, бул болбойт. болду. Рахмат. Жалко асыл. Ушу оорлуу башы менен ооруп атат деп айтып атасыңарбы, оорлуу башы менен кичинекей кызы менен оросо оосу менен асыл түрмөдө отурган. Биз үчүн Айдадай кыздын отурганы аябай жалко. Анан Жээнбековду биз аябай сыйлап аттык эле. Намаз окуган, оросо кармаган адам деп атты эле. Анан ушул оросонун күнүндө мына айт болгон атат, ушул күнү несправедливо ушу Айда Салянованы оросо оосу менен камап койгонуна биз аябай нааразыбыз. Ошо. Не надо здесь. Почему я должна от ваших звонков зависеть? Слушайте. Беспредел он. А я тоже должна ждать? У меня законное право, если я адвокат. Интересно, я не буду ваших звонков ждать. Еще раз говорю. Если пропустите, иначе завтра вы будете скандал на весь Не надо здесь этого. Я на ваши звонки не собираюсь ждать. Нет, он сам потух. Вот так вот.
Сейчас перезагружу. Tutamiz, turamiz. Ulaşmachi. Нет, не видно. Адвокат.